Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагында жатыш жөндөмөсү тууралуу маалымат алып, тема менен таанышабыз. Анда эмесе баштайбыз. Бизге Аяз атанын каты тексти боюнча экинчи бөлүм берилген. Бул текстти окуйбуз, баштан аяк окуп чыгабыз дагы. Биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле. Муну ооз эки аткарабыз. Жатыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтор кыймыл-аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Кыймыл-аракеттин кайсыл жерде болуп жатканын билдирет. Заттын кимде, эмнеде экендигин жана ордуну билдирет. Мүчөсү да уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, назикте, чөнтөктө, айылда, жолдо. Бул жерде да мүчөсү те, тө, до болуп өзгөрүлү. Экинчи көнүгүү. Тексттен жогоруда биз таанышкан тексттен жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрү бар сүйлөмдөрдү таап көчүрүп жазгыла. Мисалы, анан 10 кадам эрмекте болот, сен кичүү эмессиңби деген сүйлөмдү таап мен жаздым. Бул жерде эрмекте деген сөздө жатыш жөндөмөсүнүн да мүчөсү те болуп өзгөрүлгөн. Ушуга окшотуп силер дагы сүйлөмдөрдү таап жазгыла. Үчүнчү көнүгүү. Жаңылмачты жатка айткыла. Асты сызылган сөздөргө суроо берип, кайсы жөндөмөдө турарын аныктагыла. Отурат сабакта, ою тамакта, кайдасың коңгуроо, каякта, каякта, шыңгыра, күткөн бар быякта, тыякта, аякта. Бул жаңылмачты жатка айтасыңар жана асты сызылып турган сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө турарын суроо берип аныктагыла. Төртүнчү көнүгүү. Жатыш жөндөмөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла. До, те мүчөлөрү өзгөрүлгөн. Ошол мүчөлөргө ар бирине сөздөрдү таап жазгыла. Мисал катары мен жайлоодо, Айнурада, үйдө, жерде деген сөздөрдү жазганмын. Мүчөлөрү дагы белгиленип турат. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 55 бет.